Тамак ашка ата-энелерден канчадан чогултасыздар? 800'den чогултабыз. 800. Айлык өкмөт канча берет? Айлык 18 сомдон берет. 18 сомдон бир бала. Жок, балдарды алып келип, мынерге киргизиш үчүн шапка канча берип атасыңар, айтпайсыңарбы? Ачыгын айткыла. Ачыгын айткыла, не тумшайсыңар өзүңөр? Турганда мындай болот да. Уктамат? Ооруну жашырса өлүм аш керек. Мына ошо силер айтпай койгондун эсебинен коем, эртең менин баламды чыгарып коет, же менин баламды кабыл албай коет деп коркконуңардын эсебинен бул кишилер жасаган ишти жасап атат. Алган акчаны алып атат. Анан биз бу жерде унчукпайбыз. Анан бурч-бурчта барып айтабыз. Эшмат менен Ташмат сүйлөшүп атса, мына ментти, антти дейбиз дагы, бирок эч кандай арыз жок. Анан сайдык кылдык, мен 5 бала чоңойттум, бир баламды киргизе албай койдум. Акчам жок. Жок, сурандыңызбы келип мен баламды? Айтты, орун жок, нерсе жок. Ошо менен чоңоюп кетти 5 баламды. Түшүндүм. Мына 2 мектеп тургундар турасыңар го, кимиңерден канча акча сурап баласын албай койду айткыла. Эгерде ошондой факт болсо айтып бергин. Мына көзүнө айткыла. Эгер өзүңөрдөн сураса, анан баягы көчөдөгү сөздү көчөдөн угалып сурап, Эшматтан, Ташматтан деп айтпа. Булардын баласы келет. Мыналардын баласы келет. Мына лично мыналардын акча баласы келет. Мына аркаңызда тургандардын да баласы келет мыналар. Мен бирөөсүнөн 1 сом акча сурап, бирөөсүнөн алгысам болсо, эгерде ушул жерге керектүү бирдеме болуп кала турган болсо, керектүү аны сурайсың ана. Анан кийин ошону алып бергилечи деп туруп айтабыз анычы. Эгер айткан жоксуңар, демек бул көчө сөз да. Бирөөнүн абийирин ачып, бир нерсени көтөрөрдөн мурда ойлонуш керек. Ошол мен чын айтып атамбы, же калп айтып атамбы? Эми ошол акча каяка кетет? Ошол акча каяка кетет? Ушун үчүн дагы областтан келип, анан ушун үчүн да президентке барып, айылдагы 4 соту банябыз бар эле деп арыз жазып, анан ызы-чуу чыгып атпайбы? Мен күнөөңөрдү албайын, 90% алмаз айыл өкмөттөн акча жеп атат деген ойдо жүрөт. Азыр убактылуу бери садик болуп турат. Анан берди садик иштеткен дагы директори проект чызып, немеге мамлекетке өткөзгөн, ошол жерге садик курабыз. Садикке мынча чоңояттын кереги жок да. Биз азыр берген садикти курдуруп турган болгон болсок, тегереги 1 жылдан кийин биз таппайбыз да. Личный жерлер уже чекке бөлүнүп, бирөө сатып алып, ушун жок болот. Азыр итак бирөөлөрдүн алтында турат. Ошого азыр бизде өйдө жакта 5-класска чейин окуган мектебибиз бар эле. Ошол жер турат, азыр брошенный болуп, зданиясы менен турат. Биз ошол жерге садикти курдуртуп, мына жерге кайра мектепти курдуртабыз деп биз өзүбүз жаштар. Арал айыл өкмөтү чоң айыл ушул. Бул жердин документи эмне? Буда сатылган. Жок. Бул жердин документи эмеде өкмөттүн балансында эле турат бул жерчи. Канча гектар? 1 гектар 31 сотик, по документтен 1 гектар 29 болуш керек. 29. Анан 1 гектар 28 соту. Ооба агай. Бул жерде бүгүнкү күндө жогору жакта мектебибизде 1050 окуучу окуйт да. А биз 2007-жылы окууну бүткөнүбүздө 1400 окуучу бар эле да. Анан азыр көпчүлүк окуучулар мына Куршап, Өзгөнгө ушул жактарга барып келип окутат күнүндө. Анан өткөндө дагы бир 6-класстын кызын уруп кетти жолдочу. Ошол себептен биз азыр элдин ушул эмеси, инициативасы ушул жерге бир 3 этаждуу бир гимназия салайлы деп атат да. Чтобы окуучулар ушундай Куршапка, башка жактарга барып кыйналбасын депчи. Эми өкмөттүн эсебинен же болбосо инвестиция тартабыз. Азыр Салганга деп атасың. Эмне проблема болду? инвесторлор келсе, мына ушундай эле садик болуш керек. Проблема болуп атат да, келип алар кетип калат. Биз садиктин местосын тактап алдык. Ал жакта садик боло турган жерге. Садик бар, ясличи, дары садик дейсиз. Ошол садиктин садик мурунку яслиле да. Бала бакчанын орду. Мына жерде Ол жерге да документ бала бакчаны көчүрүшүбүз керек максатыбыз. Мына жерде окуйт эле, ушул корпуста окуйт эле, 1,5 миң окуучу. Азыр эми биз ошо мына территорияны алсак, ушул жерге себеби ылдый айыл узундан кетип атат. Мындайда. Мыйзам боюнча муниципалитеттин менчигиндеги жерге эмнени курдуруш керек? Кайерге бала бакча, кайерге мектеп, аны муниципалитет жергиликтүү бийлик чечет. Бул садиктин заведующийнин жери эмес. Анын прерогативасындагы жер эмес. Ал мыйзам боюнча бала бакча кайерге куруп берсе, ошол жерге иштей турган адам. Аны жергиликтүү бийлик чечимди жергиликтүү бийлик кабыл алат. Мына мен ушул жерге мектеп курам деп жергиликтүү бийлик чечим кабыл алса, мектептин проектин ушул жерге берсе, ал булардын мойнунда.
Бала бакчага мына жери турат. Биз жасатып бердик. Ушул жерге бала бакча салабыз десе, дагы булардын колунда. Муну эч ким талашып же эч ким чече албайт. Астар эже сизге суроо. Проектиңиз не болду? Мээрге садик курдуртам деген проектиңиз. Проект өтө элек. Биринчи, экинчи окуудан өттү. Неме бул проекти былтыр 36 миллионго өткөн да? 36 миллионго өтүп уже стройка баштап турган Стройка болду. башталат. Элдер каршы болуп проект кетти. Ооба. Кам кетти, Мырзаке кеттиби? Мырзакей кетти. Ал Орус өнүктүрүү фондунан ошол жактан жер бөлүп беришти. 300 орундук садикке мен кече дагы ошо акимдин орун басарына сиз жок экенсиз, жылкы ошо эмеге кирдим. Ошол жакка кирип эме кылдым. Анан кийин ошол Орус өнүктүрүү фонду ошол Мырзакейдеги жерди бөлүп депутаттар бөлүп беришти. Ошол жакка салына турган болуптур. Инвестор кетти. Азыр эми элдин талабы мындай болуп атат да. Бул жердеги бала бакчаны жанагы азыр барабыз, ошол жакка көчүрүш керек. Садиктин ордуна. Азыр эми ал жерди алабыз, ал жерге проект кылабыз. Бул дагы бир убакыттар кетет да. Бул эми эртең бүт күн эмес булчу. Бала бакчаны көчүрүп, Көчүрүп бул жерге мектепке беребиз. Мектеп деген ой. Биз жаштар менен сүйлөшүп, өткөндө кечеги эмеде чогулушта жаштар менен сүйлөшкөнбүз да. Канча балаңыз бар азыр келип атат? 90 бала бар. 90 бала келип атат. Айылга жетпейт. Кезекте канча турат? Кезекте көп. Канча көп? Кезекте кече эле тактап эме кылганбыз, ошондо 62 бала тактагам да. Кезекте турган дагы 62 бала бул деген 3 группа деп айтылган эме да. 20-20дан бөлсөң 20-20дан бөлүнөт да азырчы. ошондо толук мырза ары кайлы балдар бакчасы менен эме болду. Жок. Себеп биздин айылга катталганы 3-4 садик даже аздык кылат да. Себеп деген 8 миң тегерегине жаран жашайбыз. 10 миңден Биздин айыл өкмөт боюнча эң калың айыл биздин. ушул айылда, Мырзарык айылында. Азыр эми дагы кошулуп атат, адамдар көбөйүп атат, балдар Мектебибиз дагы ошондой 2-3 сменем окуйт дагы, анан бул жагы өзгөнгө, бул жагы Курчапка каттайт. Өтө жол коопсуздугу бар. Жакында кырсыктар көп болуп атат биздечи. Тамак ашка ата-энелерден канчадан чогултасыздар? 800дөн чогултабыз. 800. Айыл өкмөт канча берет? Айыл өкмөт 18 сомдон берет. 18 сомдон бир бала. 18 сомдон берилет. Плюс тамак ашына эле 800дөн чогултасыздар. Тамак Ошондо ашына 90 баладан 800дөн чогултасыздар, ар бири берет. азыр эми мына январда 17 күн иштегенибизге байланыштуу 650 сомдон чогултуп атабыз да. Эме кылып ол келген Декабрь айында баланы канчадан чогултту? Мен балам алып келе турган болсом, кандай кылып киргизем? Жөн эле киргиземби же акча беришим керек? очередь бар да. Өчүт жок, өчүт жеткен кезде да. Очередь Жөн эле бересиң да шапкасына, анан кийин киргизет. Шапкасына канча берет? Негизинен мырза өзү Шапкасына канча берилет? Бул жер. Садиктин Ата-энелерден 800 сом чогулган пул. айыл чоңоюп отур. Карабул айыл өкмөт бюджетиге атайын каражат болуп түшөт да. Атайын каражат Тендер Жок, балдарды алып келип, мынерге киргизиш үчүн шапка канча берип атасыңар, айтпайсыңарбы? Ачыгын айткыла. Ачыгын айткыла, не тумшайсыңар өзүңөр? Тууганда мындай болот да. Ооруну жашырса өлүм ашкере болот. Мына ошо силер айтпай койгондун эсебинен коем, эртең менин баламды чыгарып коет, же менин баламды кабыл албай коет деп коркконуңардын эсебинен бул кишилер жасаган ишти жасап атат. Алган акчаны алып атат. Эгерде силер ошол эл менен каршы туруп, болбойт. Ушул эжекебиз мынчадан акча сурап атат деп арыз менен кайрылсаңар, мына айыл өкмөтүңөр турат, район жок болсо биз область турабыз. Кайрылсаңар, ошол арыздын негизинде биз келип текшеребиз. Эмненин негизинде акча алып атасыңар, башка да ошондо чыгат да. Анан биз берде унчукпайбыз. Анан бурчта барып айтабыз. Эшмат менен Ташмат сүйлөшүп атса, мына минтти, антти дейбиз дагы, бирок эч кандай арыз жок. Ачык эч ким айта албайт да, мен сүйлөп коембу? Эгерде мындай да, Сүйлөп коембу? Мынау мурдагы мектеп бузулуп, эч ким карабай турган маалда инициатива көтөрүп, бир Айшакабыз тендер жарыялап, ушул жерде поколение болуп ремонт кылып бүтүрүп бергенбиз. Усталар келип иштеп, түнү күнү иштеп, ушул жерди бүтүрүп садикке тапшырганбыз. Элде садик жок депчи. Анан садик кылдык, мен 5 бала чоңойттум, 1 баламды киргизе албай койдум. Акчам жок. жок сурандыңызбы келип мен баламды? Айтты, орун жок, неса жок. Ошондон чоңоюп кетти 5 балам деп. Мен айтайын. Анан кийин азыр мына мектептин территориясы анадан нарагы бөлүнүп, уже нар жагына баня салынып атат, бул жагы уже бөлүнүп, бирөө алып атабы, не кылып атат? Караңгы да. Анан кийин балдардын баардыгы азыр 50% Курчапта, өзгөндө ар жерде окутуп атат, жакшы мектептердечи. А биздин айылдын населениясы өтө чоң. Анан мына жерден саар менен
биринчи класстагы баланы жөнөтсөң 3 километрде мектепке жетет. Караңгыда ит калып коебу көчөдө. Кээде өзүң апарып келесиң, жетелеп апарып келесиң. Балдар айтсаңар, пиликмелеликтер айтсаңар. 4 километрден келип атат, Мен Кыргызстан жаранымын. Россияда 20 жыл иштедим. Кызым ол жолго жетпей койду. 2,5 ай окугандан кийин Россияга кайра жөнөттүм 1,5 ай болду. Мен Кыргызстан жаранымын. Паспортум Кыргызстандыкы. О 3 километрге барып келе албай койду. Атыям айнасы келе назик болуп калган экен. Саар менен 2 үйдүн немесиде иттер бар экен. 2 жол иттер капты. Карабал өкмөтүгө айтты келе иттерди атышты. Түшүндүм. Мына 2 мектеп керек. Тургундар турасыңар го, кимиңерден канча акча сурап баласын албай койду айткыла. Эгерде ошондой факт болсо айтып берген. Мына көзүнө айткыла. Эгер өзүңөрдөн сураса, анан баягы көчөдөгү сөздү көчөдөн угалып сурап. Эшматтан ташматтан деп айтса. Булардын баласы келет. Мыналардын баласы келет. Мына лично мыналардын акча баласы келет. Мына аркаңызда тургандардын да баласы келет мыналар. Мен бирөөсүнөн 1 сом акча сурап, бирөөсүнөн алсам болсо, эгерде ушул жерге керектүү бирдеме болуп кала турган болсо, керектүү аны сурайсыңар. Анан кийин ошону алып бергилечи деп туруп айтабыз, анычы эч эмеси жок. Мындайда жөндөн жөн эле жаманат берилген болбойт. Эгерде ошондой болсо бетине эле айтып келе, мына менен ушундай бир албай койдуңуз. Балаңарды бересиңер. Менин баламды берейин десем акча бер деп айтты. Анан эми мындай, мынакей, мына баардыгыңар турасыңар, эч кимиңер айткан жоксуңар. Демек бул көчө сөз да. Бирөөнүн абийирин ачып, бир нерсени көтөрөрдөн мурда ойлонуш керек. Туура. Ошол мен чын айтып атамбы, же калп айтып атамбы? Себеби бул кишинин дагы күнөөсүн көтөрбөш керек да. Рас андай болбогондон кийин мындай кыласың, мындай кылыш керек, айлы. Район аким орун басары турат. Канча бала кезекте турса, 62 бала деп атасызбы? 62 баланы кезекке өткөрүүдө бул киши жалгыз чечпеш керек. Комиссия түзгүлө. Айыл өкмөттө мына сиздерден адис кошулуш керек. Айылдык кеңештен депутаттардан кошулуш керек. Анан жергиликтүү элден активисттерден кошкула дагы бала бакчага элге ачык болсун, айкын бала бакчага кабыл алуу жөнүндө комиссия деп туруп түзгүлө. Буйрук менен бул мыйзамдуу нерсе. Буйрук менен түзөсүңөр дагы ар бир кезекке турган киши 1-чи, 2-чи, 3-чү дегенин бардыгы турсун. Катарда. Агай шуга кошумча сөз сизге. Бул какой-то бир убактарда МЧСтин тарабынан запрет этилген бул зданиялар. Наркы жака турганда. Наркы мектеп өчкөндө, туурабы? Баштапкы мектеп ушул жерде окулуп туруш керек эле. Начальник класс окутуучусун дегенде жер запрет этилген го бул. Наркысына берилген. Мен эртең менен дагы ушул маселе боюнча акиметтен кайсыл аварийный мектепке эме кылып баягы эмесин алып келгиле деп айтты да. Айткандан анан кийин эме кылсам таппай койдум. Бул жерге берилген наркы зданияларга берилген да, кортундусу бар. Жогоруда жаңы мектеп канча бул жердин эмеси калган да? Бул жердин эмеси канча? 1 гектар 29 сотик. 1 гектар 29 сотик. Өзүңөрдө турабы? Бизде турат. Бизде жанагы жок, баня деп аткан. Бушта 4 сотик муниципалдык баня бар. Муниципалдык баня бар. 4 сотик. Айбектин алтында кайсы жерде турат? Жок. Айбектин алтында кайсы айбек турат? Жок, эмес. Мындайда биздин талап мындай болуп атат негизинен. Бул жактын бул тарабы, мына күнбатыш тарабы нымдуулук чоң экен, бир корпус тургузганга болбойт экен. Анан бул жак болсо, бул жакка 50-40 сотикке проект түздүрүп бала бакча өткөрсө, биз бул жагы баняга кетсе, анан биз ушунча көп жиш жайгашкан эл уже мектепке бизге место жок болуп калат да. Биздин биринчи талабыбыз проекттин ошол жака жылдырып, бул жака мектепке өзүбүз инвестор табуу болуп атат да, биздин негизги талабыбыз. Буну мектепке чечип берет. Азыр бул жерде мындай сөздөр болгон да, мен сөз бүтүрөм. Бул жерде мындай сөз айтып берсин, айтып берсин. Толкон мектеп болот. Бул боюнча мына айыл өкмөт башчысы экөөбүз дагы кеңешкенбиз. Ушундай болуп талашып атат эле деди. Давайте мектеп керек биринчи очередь. Чоң айыл деп туруп чечкенбиз. Ал эми бала бакчаны башка жака жылдырабыз. Бала бакчанын жери чечилсе, проекти бул эми 1 жылда болот деген нерсе эмес. Чындап айтып коюш керек. Муну баня боюнчачы, баня боюнча. Муну баягы тендерден канча миллион утту дагы. Бул тендерде эмес, бул проект менен раматылык эжебиз. Ошол утту дагы ошол жерге баня салды. Азыр көрсөңөр сасыган жерин көрсөңөр. Бирок анан кийин эл биз 300-400 сомдон эл жарым акчасын төлөгөнбүз. Тендердин акчасынчы. Менчик эмес. Анан кийин арзан кылбайт.
Только bir adam çöntөгүнө иштеп атат ошо банячы. Ошо баняны жок кылыш керек. Жок, азыр мен муну боюнча Элге өткөрүп бергиле анычы. Бул болсо эми айтып коеюн. Сразу жооп берсин. Бул жанагы элдик салым деп проондан келет го. Ушундай элдик салымдан силер кошконсуңар. Коммерческий bir adam çöntөгүнө иштеп атат ошо банячы. Онда маалымат. Мектептин территориясында турат ошо баня. Жок, менден мурун. Ол 10 жыл эле Азыр баня бар эле. Мындай кылалык. Ошол баня сиз келгенден бери сизден ары 5 айын аластагы канча акча төлөдү? Арендага. Өкмөткө аренда төлөйбү? Төлөйт. Иштетип аткан киши. Ал немеси келет, патенттиге ушуну эле төлөйт. Налог берет. Налог төлөйт. Ижара акысын точно билбейм. Акча каяка кетет? Бул чогултуп аткан акча каяка кетет? Жок, ал билбейм, оны тактап коеюн. Кандай билбейсиңер? Силер менчигиңерде турса, силер 1 тыйын акча албасаңар, эмнеге бир адамга 2000 сом төлөйт деп бир неме кылганда сураган мен келип Билиш керек да. Биз эл талап кылалы. Азыр Баня жокко эле чыгарылсын. Азыр чыгарган. Эртең күнү мектеп болгондо бизге дагы бирдемени баштайт. Бүт ал жер мындай да, менчик муниципалдык менчик жер да. Баняга өткөрүп бердиңер беле кызыл китеп. Жок, өзүнө турат. Ушул жерде эле 1.29 ичинде турат. Музарыкта 2 муниципалдык баня бар, ошонун бири ушул. Бар. Мындай. Келишим мына баняга мисалы проондун эсебинен келип атат, бул элдики. Туурабы? Эми ошол жерди иштетип аткан адамга силер эмненин негизинде бердиңер? Мен муну точно тактап Эми сен 7 ай болду келгениңе. 7 айдан бери сураш керек да адам. Мен келип көрүп кеттим. Менин менчигимде баня бар экен. Сен келип көрдүңүз. Мисалы мына турат деп. Анан сураш керек да, сиз эмненин негизинде иштеп атасыздар? Сизге ким берди муну? Келишим барбы? Ижара акысын канча төлөйсүз? Башка деген сөз болуш керек да. Налогун эле төлөйт. Мен ушундай түшүнгөм немесиничи. Эмнеге андай? Элден эмне бекер берип атабы элге? Жок. 100 сомдун баня? 80 сомбу? 100 сом. Ошо 100 сом сурасам 100 сом деп айткан. Баасынычы. Бир кишиге 100 сом. 100 сом. Эми ошол акча каяка кетет? Ошол акча каяка кетет? Жок, каяка кетет ошол акча? 2000 сом налог тоет, калганын жанына алат да. Эмненин эсеби? Onu taktap. Ama sen tanışıp etkendin de bana. Мындай кылабыз. Ежештеткен. Келишимди азыр бүт көтөрөсүңөр. Төлөгөн акчасынын баардыгын көтөргүлө. Канча төлөйт, эмне кылат, ижара акысын баарын көтөргүлө. Төлөгөн акчасы жок болсо, кайра энени көтөрүп эле элдин эмесине жыйын кылгыла дагы. Элдин протоколун тиркегиле да жабылсын десе жабып салгыла. Бир тыйын айыл өкмөткө пайда алып келбеген банянын кимге кереги бар? Же ал баня айыл өкмөткө акча алып келиш керек. Ошол акчадан элге пайдасы тийиш керек. Же болбосо ал баняны иштетүүнүн кереги жок. Мына 100 сомдон кылып атабы, 100 сомдон болсо ошол 100 сомдон бир айына канча акча түшсө, мониторинг кылып коюш аны бат эле. Канча акча түшөт, ошол акчанын канчасы төлөнөт, канчасы тигилерге айлык гана түрүндө берилет. Ал ошол айлык гана түрүндө анан алган көмүрүнө жаккан ушуга гана кетиш керек, туурабы? А калган акча деген айыл өкмөткө түшүш керек да бул. Бул элдин жери болуп атпайбы? Аны менчик эмес да. Туура элдин айтканына туура. Анда элдин негизинде жапса жаап Yalanı Kötü жерден чечип алайлы. Эртең зам губернатор келип жапсын деп кеткенде. Биринчи көчө жапсын десе, экинчи көчө жаппасын. элдин жеңил. Буну жапсын деген маселе жок. Муну азыр бүт анализ. Мыйзамды карап көрүлө деп атат. Анализдеп чыгып көтөрүп туруп, эгерде ошол жерди ким иштетип аткан болсо, буга чейин бир тыйын акча төлөбөсө, анын айры иштетүүнүн кереги жок. Элге саласыңар дагы, эл өзү көтөрсүн. Ким калыс, ошол жерге ким жебейт, ичпейт, иштеп берет деген адамды көрсөтсүн. Ошого бергиле дагы келишим түзгүлө. Ижара акысына айына айыл өкмөткө мынча акча төлөп турат деген келишимди түзүп, мынча жылга деп туруп бергиле. Ошондо мыйзамдуу болот. Акча айыл өкмөткө түшүп атпайбы. Элдин банясы деген ал элдин эсебинен курулган баня. Бир эле үй бүлө иштетет экен да. Курулганы бир үй бүлө иштетет экен. Мен териштирип келдим булучу. Айыл өкмөткө бир тыйын акча түшпөсө, ал банянын эмне кереги бар анда? Ал менчик эмес. Эгерде ал үй бүлө өзүнүн огородуна, өзүнүн жер тилкесине баня куруп иштетсе, биз эчтеке дей албайбыз. Ал жеке ишкер болуп эсептелет. Өзүнүн акчасына курган, өзү иштетип атат. А бул жерде жеке ишкерлик жок. Ал силердин жалданма кызматкериңер да мындай алганда. Бул башка маселе жок. Балар силерден айлык алыш керек. Баняны жагып аткан эжеке силерден айлык алыш керек. Акчанын бардыгы силерге түшүш керек. Силер көмүр менен камсыз кылышыңар керек. Тазалыгын сакташыңар керек. Санитардык нормаларды сакташыңар керек. Бүт айыл өкмөттүн моюнда. Бул силердин менчигиңер мындай алганда. Бул мыйзам ушундай. Ушундай нерселерди деле, жөнөкөй нерселерди деле ызы чуу кылып ушунча элди көтөрүүнүн кереги барбы? Чечкиле деп. Айыл өкмөттөр уктабагыла, отургула, мына район уктабагыла, отургула, чечкиле. Ушун үчүн дагы областтан келип, анан ушун үчүн да президентке барып,
айылдагы 4 соту банябыз бар эле деп арыз жазып анан ызы чуу чыгып атпайбы? Эми ошол да президентке чейин бара турган маселе эмес да, туурабы? Эгер биз жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, район, область иштесек эле, баягы жылуу креслодо отура бербей көчкү көтөрүп чулкап иштесек, ушул маселенин баары чечилет. Эл дагы ыраазы, жогорку жакка да бийликке сөз тийбейт. Анан ушундай 4 соту баня чечилбесе, анан эл деген айтат да, бийлик жеп атат, ичип атат, алып атат, коюп атат. Ушундан кетип атпайбы? Токтоткула мындай мыйзамсыз аракеттердин бүт бардыгына бөгөт койгула дагы чечик. Бала бакча боюнча, мектеп боюнча сөзүңөр барбы жок? Жок, азыр бар. Жанагы жерге барбайлыбы? Бала бакча наркостарга барайлыбы? Бир эле сөз да. Азыр бул жерде ошо мектеп кылуу калуу эле маселеси эмес. Бул жерге мектеп куруп, биринчи ал жака садик куруп, бул жака кийин мектеп куруу дагы маселе. Себеби элге ошол мектеп муктаж болуп атат, садик дагы муктаж болуп атат. Ошол жагын жогору жака жеткизип, мамлекеттик бюджетке киргизип берсеңиздер, сиз проектин түздүрүп, мен проектин түздүрүп берем. Ким грантка мисалы жанагы ушул жагынан жардам бериңиздер. Себеби өтө муктаж боюнча да. Ушул маселе боюнча мен сүйлөштүм да. Мен райондун өнүктүрүү фонду деген да бар. Андан да жардам беребиз. Проектти жакшынакай кылып туруп жазыңыздар. Эми ал проекттичи 5 миллион 10 миллионго болбойт. 20 миллиондон нары жака кете турган. Биздин айыл өкмөттүн дагы өзгөнү өнүктүрүүдөн күч жетпейт. Биз түзөйлү. Мындай райондордо, мына айыл өкмөттөрдө, айылдарда биз мектеп ачып атабыз. Мына быйылкы жылы 11 мектеп ачтык. 35 миллиондон 50 миллион сомго чейин мектептин бюджети. Ал айыл өкмөттөргө башка бирөө келип асмандан салып берген жок да. Айыл өкмөт кагазын көтөрүп чуркап жүрөт. Бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Кыргызда жакшы сөз бар. Ошол айыл өкмөт кагазын көтөрүп алып, айланайын аким, зам аким, менде ушундай проблема бар, эл көйгөй. Мына кызыбызды уруп кетти, 6 жашар кызды. Менин элим ар кайсы мектепке барып атат. Ушуну биринчи кезекте чечип бербесеңер болбойт. Мына мен проектин дайындап келдим деп туруп өткөрсөңөр, анан бул кишилер бизге жеткирет, биз анан министерствого, өкмөткө жеткиребиз, анан ошол жактан чечилет. Анан көп бүтүп аткан мектеп катары эле, ал мектеп дагы бүтөт, бир күнү келип Кудай оймейин десе ачылышын кылат. Маселе жок. Проектini биз баштайбыз. 2021 бюджети бекитилип калгандан кийин келди да. Мен 21 бюджети бекитилгенден кийин келген булар. Түшүндүм. 21ге силердин уже көп эмеңерге баягы бекитилип калган бюджет башка менен иштепсиң. Быйылкы жылдын ичинде мына быйылкыга да кеч калдыңар. Жок, быйылкыга уже акча бөлүндү да. Ошол Алмаз ака, проектиге проектлер жасап мына азыр биздин эл өкүлдөрү, депутаттар, сиздер турасыздар да, ушул жерде биз эл мындай талап коюп коелу. Биринчи биздин проекти ушул бала бакча менен ушул мектеп болсун. Себеби биз угутабыз. Наркы мектепке дагы кошумча чуркап, анан буяка бала бакчага деп атат. Дагы биздин өзүбүздүн талабыбыз ишке ашпайт. Мына депутаттар турат, колдойсуздарбы? Ушул жерге бала бакча менен мектепти биринчи иш ушул болсунчу, сиздерден суранчы, элдин биринчи талабы. Мындай кылалы. Эмеге мындай кылыш керек. Элдин эсебинен койбосо уже чарчадык да. Айылдын жыйынын кылгыла. Элдин жыйын кылабыз. коомду кылыш керек. Элдин жыйынын кылгыла. Кылып туруп ушул жерде элдик жыйында ушул жерге мектеп түшсүн деген чечимди кабыл алгыла. Анан ушул жерге 1 гектар 29 соту жери бар деп картасы менен бүт документти тиркеп, дела кылып коюп койгула. Себеби эртең бир Кудайдын өзү билет. Адамдар алмашкан сайын пейил дагы алмашып атат. Эртең башка бирөө келип, эртең дайыма 4 соту тияктан баняга, 5 соту берден эшматка, 6 соту ташматка деп чек кетип калам, мен билбей калыптырмын деген маселе болуп. Ошол элдин чечими дела болуп тиркелип туруш керек. Бир чечимди элге карматып койгула. Мына активистерде кимдер токтомдо чыккан болуш керек бир кастыра. Сиздин проектиңиз каякта калды? Мен чыздырган проектим эмеге кеткен эле. Жогорку кеңешкечи, жогорку кеңештен биринчи окуудан өтүп, анан кийин эме болгондо кечээки октябрь революция баягы октябрда башталмак болуп кетти. Ошол жерде мен азыр жазып эме кылсам дагы сейфте турган жеринен өрттөлүп кетти дейт. Эч нерсе калган жок дейт. Анан кийин ал проектini siz өзүңүздүн жаныңыздан расход кылып кылдырып Сиз баягы стадиондо болгондо мен жаныма манча миң расход кылдым деп ыйлактадыңызбы? Жок, мен өзүм жанымдан кылган жокмун. Мен расход кетет өзүм жаныңан, Баскан турганы кетет. Стадиондо чогулуш болгондо айтты беле? Изысканиясына кетет, ошолорго кетет да. Бир адам чыгып атпайбы? Андай маселелерди кийин талкуулайбыз. Канча сомго проект болду?
105 миң келди. 105 миң, 115 миң. Бул мурунда болгондо. Мурда жасалган. Мурда жасалган. 2018 жылы бөлүнүп кетип да жерибиз бала бакчага. Ал бул эже чече албайт да аны. Бул эже чечпейт ал. Аны өзү чече турган мына айыл өкмөт, район, область анан өкмөт бар. Ошону биз эл билген жокпуз да. Анан бирөөлөрдүн угуп калып анан. Эми азыр мындай да бар, жең ичинен. Любой нерсе жанагы айыл өкмөттүн алдында турган стенддей да. 2018 деп турбайбы? Ошол 2018де калып калганда бүт бардыгынын памятичи эси. Любой нерсе жаңыланып туруш керек. Айыл өкмөттүн алдында айыл өкмөттүн бюджети илинип туруш керек. Сонун болду. Мына айыл өкмөттүн бюджети ушунча миллион сомдон турат. Ошол миллион сомдун биз мынчасын өзүбүздүн күч менен чогултабыз. Салык, башка жер салык, транспорт, башкадан ушунчасы чогулат. Ушунчасын биз дотацияда турабыз. Дотацияда байлык. Мынчасын дотацияда турабыз. Биз дотация деген сөз өкмөттөн карыз алабыз. Башка эсептен акчадан ушул жерди өкмөт эптеп жаап берет деген маселе да. Ушуну жазып туруп илип коюш керек. Анан ошол биз чогулткан акча бюджеттин мынчасы буга кетет, мынчасы буга кетет, мынчасы буга кетет. Любой жарандын бул жарандык укугу. Айыл өкмөттүн бюджетинин кантип сарпталып атышын билиш керек. Анан ошондой киши барат да көрөт. Мына бала бакчаны жасатканга проектке долбоорго 105 миң сом акча бөлдү. Ошол акча мынча бөлүндү, бул бөлгөн, ошол проектни бул киши жасатты деп турат. Анан бул кишиден сурайт эми. Проект жасалыптыр, кандай болду, эмне болду десе, бул киши анан стадиясын айтып берет. Берге жетти деп. Любой нерсе ачыктык менен жабыктыктан чыгат. Канчалык бюджетти жапкан сайын элдин ичинде ой кетет. Мына жерде тургандын азыр мына мен күнөө өңөрдү албайын 90% алмаз айыл өкмөттөн акча жеп атат деген ойдо жүрөт. Себеби бул уже сиңип калган бияка. Акчанын баарын эле айыл өкмөт отуруп алып эле жеп атат. Силерге келсе ыйлайсыңар, айланайын, мына 1 тыйын жей турган акча жок. Биз мындай кылып атабыз, биягы жетпей жатат деп атпайсыңар. Ушул жердеги чындык ортодогу жана боштукта да. Ошол боштукту толтуруш үчүн силер илип койгула. Ал жерден жей турган, иче турган эчтекеңер жокпу? Ачыгын чыгарып илип койгула. Эгерде илбей жашырсаңар, значит жеп ичип атасыңар. Башка маселе жок. Бүт ачыктап туруп илип койгула. Ар бир айыл өкмөттүн алдында бүт айыл өкмөттөргө тапшырманы бериңиздер. Мамлекеттен бөлүнүп аткан бюджеттин чыгаша бөлүгүн, киреше бөлүгүн ачыктап туруп илип коюңуз. Анан чыгымдарын, кайка чыгымдалып атат ар бир айыл өкмөттүн алдында болсун. Адамдар билсин. Мына адамдар билсин, айыл өкмөтү өзү канча акча табат, канча сом табасыңар өзүңөр. Өзүңөрдүн күчүңөр менен чогулткан бюджетте. Өзүбүз общий чогултканда бизге 4,5 миллион келет да. Дотация 4,5 миллион алат. Быйыл 4,5 миллион келди. Мурда 6 миллион келчү эле. 5 миллион. Чогултканыбыз 12 миллион ашыгыраак болот. 12 миллион дейли. 12 миллион болсо 16 миллион бюджетиңер экен. Азыр 18,5 миллионго бекилди да. 18,5 миллионго быйылкы жылга 2022 бекилди. Ошонун 4,5 миллионун 4,5 миллион республикага тегдешүүчү. Мындай да, мына жерде турган агайын туугандар угуп алгыла. 4,5 миллион сом силердин айыл өкмөтүңөргө өкмөт кошумча акча карыз берип багат да. Республикалык бюджеттен өкмөт бөлүп берет. Себеби силердин өзүңөрдүн чогулткан салыгыңар өзүңөргө жетпейт деген сөз. СПА боюнча башка жактан алып кайтсаңар эми экинчи эле бөлүп бир маселе бүтсүн азыр. Ошол жерде мына өкмөт сиздердин ошо пенсия, пособие, башканы сетиш үчүн айыл өкмөтүңөргө 4,5 миллион сом карызга акча берет да, башка жактан алып таап берет. Айыл өкмөттүн негизги милдети ошол 4,5 миллион карызды өкмөттөн албай өзү иштеп таба турган болуп чыгыш керек. Ошон үчүн айыл өкмөт дотациядан чыгыш керек. Дотациядан чыгуу үчүн мынага окшогон банялар, жанага окшогон дүкөндөр акча төлөш керек. Салык төлөш керек. Иштеп аткан, таап аткан акчасынан жанагы эле Куранда деле турбайбы, туурабы? Таап атканыңдын 40%-ын зекет кылып бер деп атат. Колунда жокторго, мүмкүнчүлүгү жокторго. Бул өзүнүн таап аткан пайдасын ичкер акчасын төлөш керек. Эгерде баняларыбыз, жана магазиндерибиз жең ичинен мамлекетке эчтеке төлөбөй, айыл өкмөттүн чөнтөгүнө төлөй бере турган болсо, бул айыл өкмөт 100 жылда дагы дотациядан чыкпайт. Ошон үчүн бул сиздин негизги милдетиңиз ушул. Мындай кыймылдаган жерден салык алышыңыз керек. Себеби ишкер кыймылдап атабы, демек ошол жерден акча таап атат. Акча таппаса, пайда таппаса, ишкер ал жерге барбайт эч убакта. Пайда түшкөн жеринен салыгын төлөш керек. Ошону алыш керек дагы айыл өкмөттүн бюджетин көтөрүш керек. Дотациядан чыгарыш керек. Милдет. Жүрүңүздөр.